Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар. Фармацевтика илиминин кандидаты, Сеннамет клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Шайлообек Уркунбаев. Мына кече Саламаттык сактоо министрлигинин бир өкүлүнүн кайрылуусу боюнча бул хижама туура эмес, барбаш керекпи, туура эмес экен, зыян бекен, зыян эмес экен деген кайрылуулар, суроолор өтө көп келе баштады. Эл мени медицина илими өкүлү катары, ушул элдик медицинанын өздөштүрүш тарапта алып кеткен адам катары пикиримди билгиси келип аткан үчүн мен дагы силерге бүгүн кайрылуу кылам. Негизинен Саламаттык сактоо министрлигинин кайрылыгында сунуш кылып барбагыла деген жагына кошулса дагы болот. Бирок хижама бул туура эмес деп айта алышпайт, айткан эмес андай. Андай фактыларга келе турган болсок, мен 100 эмес 1000 деген адамдардын пикирин алып келип бере алам, жана өтө көп оорулардан сакайганына далилди алып келип атабыз, далилдер бар. Хижама жакшы. Болгондо бүгүн акыбалда мен дагы түшүндүрүп кетейин. Коронавирус убагында ооруп аткандарда айтам, дагы кайталып кетем, өтө острый период ооруп атканда хижама болбойт. Дене табити көтөрүп, температурасы көтөрүп турганда болбойт. Жанагындай кан суюлткуч дарыларды ичип турган учурда болбойт деп айтып келатам, дагы да кошуп кетмекчимин. Ал учурларда болбойт. Болбойт учурлар бар. Эми негизги мен бул жерде болбойт хижама дегенин кошулуп кеткен жери кайсыл? Бүгүнкү жанагындай шартта үйлөрүнө барып, же үйүнө чакырып, жөн эле бир жапайы түрдө кылганга мен өзүм каршымын, айтып келатам. Бул маселеде эми мен министрибиз Сабыржан Токтосунович жакшы тааныйт. Зам министрлер мени жакшы тааныйт, мен да аларды жакшы тааныйм. Мен министрдин досу десем, мен дос эмесмин деп ал жокко чыгарылбайт болуш керек. Ушул жерде мен дагы бир келишип кетели. Ушу министрлик жагы мен деп чакырык чыгарып, мен мисалга мен иштеп жүргөндөгү фармациянын генеральный директор болуп иштеп жүргөндө бир абалды айтайын. Ал убакта көчөдө Ош базарындагы тетиги салпактап, тизилип саткан дары-дармектерди тыябыз деп аларды камадык, штраф салдык, 5 жыл бою тыя албай койдук. Эл көчөдөн сатып туруп алды. Кайсыл жол менен тыйылды? Биз ушул культура жагынан алып келип, сертификация жагынан аптекага халат саткан, халат кийген фармацевттердин сатуусун жакшы шартка алып келип, аларга шарт түсүп, анан эл түшүнүп, бул дарыны ушундай жерден алыш керек турбайбы, бул ден соолук турбайбы деп, ошо дарыны эл өзү агым менен аптекалардан алган сайын, көйгөн сайын көчөдөгү сатуулар токтоду. Биз бүгүн ушундай шартта да хижаманы токтотуп койсок, көчөдөгү жанагындай хижама кылгандар андан беш-бетери көбөйөт, биз аларды тыя албайбыз. Эми элге бүгүнкү күндө бул талапка туура келип кайрылып аткандан биз ортосун таап туруп, элдин муктаждыгына биз карашыбыз керек, келишибиз керек. Мен айтарым, мыйзам ченемдүүлүгүнө алып келишибиз керек. Ооба, мыйзам ченемдүүлүгүнө. Мына Өзбекстан бүгүнкү күнү Саламаттык сактоо министрлиги бул элдик медицинаны бир тармак кылып бөлүп, ошо министрликке киргизип салды, бир бөлүм кылып. Бизде мен ушул учурда санэпстанциядан келтирип, мынакей бул ушул шарт жакшы экен десем, ооба, шарт жакшы деди. Мен закондоштургула десем, жок. Жанагы айтып аткандай, ошо өкүлдүк айткандай, биздин реестрде жок деп гана кутулушуп атат. А бирок шарт туурабы? Туура. Реестрде жок. Эми киргизбейлиби реестрге? Закондоштурбайлыбы? Тыюу менен биз тыя албайбыз бүгүнкү күнү. Дагы да айтып келейин, мен кайрылуумда, мен макулмун Саламаттык сактоо министрлиги менен. Мен айтып кетем, дагы барбагыла айтып жүргөм, жанагындай көчөдө ар бир үйгө барып, үйүнө чакырып, ушундай хижама кылгандардан алыс болгула, барбагыла.
мен дагы тыюу салам. Бул ислам анткени. Тыюу салган акым бар, исламды каралап саласыңар. Ислам таптаза. Мынакей мен айтып кетип атканым. Мына бизде 4 хижамистибиз бар. Бул сан книжканы билесиңер. Мына сан книжкадан мынакей биздин кыздарыбыз, иштеп аткан кыздарыбыз, мынакей балдарыбыз, иштеп атат доктор мынакей. Эмнелери бар мынакей. Мынагындай справкаларды көрүп атасыңар. Бул саламаттык сактоо министрлигинен алган печаты менен справкалар. Бул эмне справка? Барына белгилүү. Мынакей биздин докторлор спид менен оорубайт, сифилис менен оорубайт, гепатит менен оорубайт. Мына ушундай справкаларды алып келип туруп мынакей иштетип атабыз. Ушундай шартты түзүп атабыз, ушундай шартка чакыр кылып атабыз. Мен дагы бүгүнкү күндө дагы айтып кетейин. Дагы кайрылуу жасайбыз. Мен бөлбөйм, биздин эле шартыбыз туура, башка шарты туура келгендер келгиле, кайрылайлы саламаттык министрине, закондоштуу түрдө биргейли. Мына ушул биз мыйзам жолуна алып келбесек, бул хижаманы тыя албайбыз. Андан нары жуктуруп алып, тетияктар ушу жанагы спид действительно ошол жугат. Ал чындык министрликтердин требовал кыйганы, эртеңки бир сүңкү күнү чыкканын көрөбүз деген ошол оорулар жугуп чыгып калбаса экен, ой менен мен исламды каралап албайлы деп кайрылдым. Мен ушуну менен кайрылуумда дагы да чакырыкка бардык хижама кылган ушундай шарты барларды бириккиле жана кайрылуу жасап мыйзамдаштырайлы деп. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.